Ассалаумалейкум, кадырман кыргызстандыктар, жалпы YouTube көрчүлөр, жалпы агалар, акалар, байкелер, жаш бизнесмендер, бизнес иштеткен, бизнес менен алек болгон агалар. Назар салып туруңуздар, бүгүн сиздерге Нурлан Насип деген жигиттин колунан жасалган жаңы заманбап инкубатор, жумуртка чөжө чыгарчу аппараттар менен сиздерге таныштырып кетебиз. Азыр буну жасаган жаш бизнесмен Нурлан деген жигит өзүнүн дал ушул колуна жасалган инкубатор полуавтомат деген тоок чыгаручу, жөжө чыгаручу аппараттар менен таныштырып кетет. Ассалам алейкум. Алейкум. Жаксыңбы? Ден соолук жакшыбы? Буга чейин кече YouTube'да, анан болсо WhatsApp аркылуу байланыштык эле. Менде жаңылык бар деп айтты эле Нурлан Насип. Бул жерде көрүп атасыздар, буга чейин дал ушул инкубаторлор боюнча YouTube'дан жакшы маалыматтарды уккансыздар. Тукумдарды чыгарганын көп жерден маалымат алгансыздар. Бул Нурлан деген жигит азыркы учурда жаңы полуавтомат деген инкубаторду ойлоп таптыр. Ассалам алейкум. Дагы бир жолу саламдашып коелу. Айтсаңыз, азыркы мурунку инкубатор менен азыркы полуавтомат инкубатордун айырмасы кандай? Бунун айырмачылыктары бул кадимкидей эле элге жайылып жүргөн стандарт аппараттар, инкубатор аппараттары, чөжө чыгаруучу. Булардын айырмачылыгы мынанын размеринде болот. Размеринде? Булар жукадан жасалат. Жукадан? Жука размер. Бунун айырмачылыгы будан калың размерде жасалат. Калың дең. Влажность өтө жакшы болот калыңда. Влажность дең, Экинчи эмеси жакшы жагы. Бул полуавтомат. Бул жаңы ойлоп табылган түр. Жаңы ойлоп табылган түр. Бул полуавтомат болуп эсептелет. Бунун эшигине жабасыздар мына. Анан эшигине жабып, бул жерден карап, бул жерден мындай ручкасы бар. Ручкасы дең, Бул жерден айнектен караганча бул жерден кайра салып коесуздар. Бул жерде өзүнүн тешиги бар. Тукумду байынтып аралаштырып турат экен да? Жакшы. Кененирээк ачып көргөзөйүн. Майлыңыз. Мындай кылып, буну өдө ылдый кылып турат. Мына түшөт экен, Түшөт. Бул өдө ылдый болуп турат. Анан бунун калыңдыгынын размери калың болгон байланыштуу, ичинде влажность өтө жакшы болот. Ичи кадимкидей терлейт. Терлейт, 97-96%ге дейин терлейт ичи. Терлейт дең, Влажность өтө жакшы. Бул көтөргөндө тукумдар ылдый болуп, алмаштырып турат экенсиз да? Ооба. Аралаштырып, Кадимкидей эле тоокта тукум аралаштырат. 2 саатта өзү тоок аралаштырат. Бун дагы 2 мал же 3 мал аралаштырыш керек. Күнүнө 2 мал же 3 мал аралаштырып туруш керек. Саар, обед, анан кеч. Саар, обед, кеч. Буну удобный жагы саар, обед, кеч буну көтөрүп жүрүп койсоңор, үчтүктап тукумду аралаштырып отурбайсыңар. Үчтүктап тукумду аралаштырып отурбайт экенсиздер да? Жакшы. Азыркы учурда мындай тукумду чыгарып көрдүңүзбү ушу менен? Азыркы учурда мен буну жаңы ойлоп тапканга байланыштуу клиенттериме бердим. Бердиңиз, Клиенттерим чыгарып көрдү. Чыгарып көрдүңүз? Жакшы чыкты. Жакшы чыктыбы? Мисалы буга 146 тукум батат. 146 дең. Анан максималдуу 152 тукум батат. 152, Стандарт 146 болуш керек. 146 стандарт дең. 146 тукум батат. Ошодон где-то бир 100 ашыгыраак чыкты, 130га жакыны. 130га. Себеп дегенде кече жакында бизде свет көп өчкөнгө байланыштуу ошол себеп болду. Анан свет өчмөсө бул эч кандай эме болбойт. 146 тукумдан 138-135 тукумга дейин чыгат. Гарантия бар. Влажность өтө жакшы болот. Жакшы. Себеби. Буларга канча? Мен интернеттен, YouTube'дан көрүшүмө байланыштуу буларга 90 канча 100, 120 же канча батат буларга? 96 тукумдан батат. 96дан, Ооба, 96дан. Булар гарантия болсо керек. Булар көпчүлүгү жасап чыгарып көрсө керек, буну, Булар гарантия. Буларды тырмай өзүм жасайм. Жасайсыз. Гарантия жасап да чыгарам дагы. Чыгарасыз дагы. Анан айтыңчы, кайсы жаныбарлардын баягы мисалы үндүшкалары бар, газдар бар, алар бөдөнөлөрү бар, алардын дагы жумурткаларын чыгарганга болобу? Болот. Булар бөдөнөдөн баштап, бөдөнөнүн, тооктун, үндүктүн, өрдөктүн, газдын, жада калса төөк куштун тукумуна дейин чыгарса. Төөк куштун тукумуна дейин, Төөк кушту чыгарыш үчүн ого полуавтоматты керек эле. Полуавтомат простойду алып туруп, мына бир эмесин аласыңар. Буну алып коесуңар, жалгыз өзүнө коесуңар. Жалгыз өзүнө? Төөк кушту чоң болот. Чоң болот деңиз, ооба. Ооба. Анан Чоң размерде болот. канча күндө чыгып калат ага? Булардыкы тооктуку 19-20 күндө. Жакшы аралашкан болсо, аралашканга карайт булар. Аралашканга карайт дең, Үндүшканыкы 28 күндө чыкса, газдыкы 36 күндө чыгат. Газдыкы 36 күндө. Ооба. Жакшы.
азыркы учурда тукум салып бастырган жерлериңизди көрбөйлүбү? Бир катар. Учурда бар. Бар деңиз, а? Ал автомат жаңы түрүнө бастырган өзүм. Ошодо 146 тукум бар. 146 дең, а? Хайлайн деген порода менен белорусский породадан салгам. 2 кыл порода. 2 кыл порода. Кыргыз тоокторундагы тукумдардан басып көрдүңүзбү? Кыргыз тооктордон чатыштырылган породалар басып чыктым. Басып чыктыңыз. Эчте жүрөт, а? Мына кызыл болуп да сонун көрүнөт экен, а? Жакшы. Бул жери мына азыр айтып кеткендей мына айнекчеси. Могул жыгачты кармап, темирин суруп, түшүрүп, аралаштырып, азыр сиздерге көрсөтүп берет. Бул жерден карап койсоңуздар да болот экен. Мына бир катар көргөзөтөм. Көрсөтүп кетиңчи. Бул азыр бери карап болуп турат. Ооба. Бул да иш болуп тең, а? Мына могул жерден карайт да отуруп, буну ачпайт. Ачканда градус түшө баштайт. Бул жактачы. Анан буну кайра оңдойна көтөрөт. Нары карап койт. Нары карады мына. Ооба. Нарыкка болду. Влажность өтө жакшы болот. Ичи кадимкидей терлейт. Мына буу чыгып. Көрдүңүзбү? Айнектер дагы буу болуп турат, а? Байкап атасыздарбы? Мына. Бул азыр 37 градустабы? Же канча бул? 37 1ге барганда өчөт. 1ге барганда өчөт, а? 37 1ге барганда өчөт. 36 9 36 8де кайра тамат. Всё. Жакшы. Будан кененирээк маалымат мына. Практика жүзүнөн 37 де өчтү уже, 37 1де. Мына ичи кадимкидей өчтү, отключен болду. Кол салып көрсөк болсо керек, а? Ысы экен мына. Көрүп атасыздарбы? Ысып, колго жылуулук берип жатат. 37 градус. Лампочка өчкөндөн кийин 2 вентилятор ичин кадимкидей шамалды айдап, ичин ысык менен муздагы абаны аралаштырат. Аралаштырып бир калыпта кылып турат тең, а? Бир калыпта кылып турат. Анан бул жерде анан бул жагында 4 жерде тешиги бар. Бул циркуляция болуш үчүн. Циркуляция дең, а? Жакшы. Ага, циркуляция болуш үчүн. Буну жакшы өзгөчө кылып ойлоп таапсыз да. Көрүп атасыздарбы? Азыр бул жерде канча тукумду салдыңыз ошондо? Бул жерде 146 тукум. 146 дең, а? Ага. 146. 146 бул жагда Хайлайн, бул жагы белорусский порода. Белорусский. Бул жагы белорусский, бул жагы Хайлайн, а? Ооба. Жакшы. Бул жерде патносу бар экен, а? Патнос. Буда суу бир аз азайып калды. Бул где-то бир 2 күнгө жетет суучу. 2 күнгө дең, а? Азыр суу куйлатырган мал болуп калды бунучу. Где-то бир 1 сааттай суу куйлат. 1 саатта, а? 1 саатка жетпей суу куйлат. Буна көрүп атасыздарбы? Иштеп аткан. Шамалды эки жактан тегеретип айландырып атат, аралаштырып. Мына ушундай тукумдар азыр 34 градуска түшүп кетти. Жаап коесузбу? Тукумдар уздап калбасын. Нурлан ага, бул кандай аппарат бунуңуз? Бунда байкап атабыз го. Заводской несушка деген аппарат. Заводской, а? Заводской. Бул эмеден келген болчу, Бишкектен. Бишкектен ат. Бир жылга жакын турду, иштетилип. Андан кийин бир аз брак болгон жерлери бар болчу, сынып кеткен. Ошону бир аз ремонт кылдым. Бул жагына ошол эле калың көктөн койдум, бул жактарында. Бул жакшы жагы өзү аралаштырат, полный. Өзү аралаштырат тең, автоматский, а? Бул жака же бул жака барып келип турат. Жакшы. Өзү бул ак пөктөн экен да өзү, а бул, а? Мындай, а? Ак пөктөн. Сыртынан мындан калыңдатып берипсиз да, ремонт кылып берсиңер. Жакшы кылып. Ачып көрсөк болобу, а? Болот. Бул да 37 градуста экен. 37-8 булар. 37-8, а? Бул жерде Брама, бройлер, анан Бишкектен келген чеченский породадан үндүшкан тукумдар бар. Үндүшкандыкы да бар. Кайсылар үндүшкандыкы? Могул үндүшкандыкы. Мына жалаң, мына сарапин алгандар ба? Ооба, булар үндүшкандыкы. Жакшы, үндүшкалардыкы экен бул. Биракам мынтип жылдырып турат экен да бул, айландырып, а? Бул жерде мына кененирээк маалымат бергенде мына моторчиги бар бул жагында. Бул жака аппарат, могул жака сүдүрөп мынаны, сетканы. Ошондо булар кадимкидей тукум кубаланат. Төгөрөнү айланып турат, а, буланып, а? Ар 3 саатта. Астында суу куя турган жерлери бар. Суу куя турган жерлери бар, а? Жакшы. Бунун жакшы жагы бул жагына влажность да көргөзөт. Влажность, а? Бул бир где-то 2 минуттан кийин мына градус өзүнүн градусуна келгенден влажность да көргөзүп турат. Жакшы. Үстүнөн байкап турса да болот экен бул жерде дагы, а? Карабы? Тынбай жарык болуп турат. Жакшы. Алла. Биз сыртка чыгайлы. Нурлан ага. Азыр биз кайсы жерде турабыз ошондо? Биз азыр Кара Суу районунун Акжар айылында турабыз. Кара Суу районунун Акжар айылында турабыз, көрүп атасыздар. Кар жаая баштады. Биз Нурлан Насип агабыздын мынтип аппараттарын тарттык эле, алдыда кар жаап кичине мынтип баштады. Нурлан ага, айтсаңыз, көпчүлүгү бардык аппараттарга кызыгып турат. Буга чейин бул аппараттардын бааларын YouTube'дан да уккандар болгон, укпагандар да болгон. Анан мына пол автоматка дагы өзгөчө басым жасап атса керек. Бунун баасы канча болуп атат?
Булар кадимки эле 4000ден. Булар, 4000ден. Стандарт дагы бардык жакта 4000 турат булар. 4000 турат деңиз. Менден сырткары жасаган адамдарда дагы 4000 турат булар. Жакшы. Бирдейлер. Бул жаңы түрү бул 5500 турат. 5500. Бунун элдерден сураганы көп болот. Басымдуу бөлүгү ушундан болот. Заказын. Жакшы. Бир чыгарганга жараша 150-140ты беймарал чыгарат экен да. Ооба. Жакшы. Анан бул эч жакта жок. Нурлан агабыздын колунан биринчи жолу дал ушундай инкубатор аппараты чыгып жатат. Көрүп атасыздарбы? Атайын жакшы кылып, мыналары калың кылып, стеклорду, айнекчилерди койгон. Караганы мына ушундай баасы. Баасын канча кыласыга? Азыркы учурда заказдар кандай? Азыркы учурда бул заказ клиент бар буга. Клиент бар деңиз, Алабатка жөнөтөм, Базар Коргон районуна. Базар Коргон шаарында өзү тосуп алат. Тосуп алат деңиз, Өзү төлөп, өзү тосуп алат. Өзү төлөп, өзү тосуп алат. Заклад төлөгөн, буюрса 5500 болду. 5500 болду, 5500 ценасы. Баасы 5500. Монун үстүнө 1500 эле коюштусуз мына, жакшы. Бирок 40-50 тукум өдөсүнө салып, кыйла көбүрөөк алат экенсиздер наркага караганда, буга караганда. Буга элге стандарт болуш үчүн, баасы да өтө оор болбош үчүн 5500ден ашырбадым, жана түшүрбөдүм. Түшүрбөдүңүз, Будан 1,5 эле миң кымбат. Себеп дегенде, буда пилус жактары тукум көп, 146, максималдуу 152 тукум батат. 152. Влажность өтө жакшы болот. Терезеси бар. Анан пол автомат. Пол автомат. Пилус жактары 3-4 түрү пилус. Бул аппараттын ошол жакшы жактары бар. Жакшы. Көрдүңүздөр туугандар. Эгер араңыздарда дал ушундай кичине бизнести баштайм десеңиздер, тоок менен алек болом, жумуртка чыгарам, тоогуңуздар күрк болсо дагы чыгарса болот экен да, Жакшы. Мынау жакта чыккан буюрса, мынаудан баштагам бул бизнести. Ушудан баштагансыз? Эң биринчи мына ушудан баштагам. Жакшы. 4000ден алып, ушудан биринчи өзүм проба кылып, тооктор чыгаргам, могул жакта жүрүшөт тооктор. Мына тооктордун баары дал ушул сиз ушул эмеден чыккан, инкубатордон чыккан тооктор экен да? Ооба, аралаш булар. Аралаш деңиз, Породасы аралаш экен. Тукумдарды алып тастасыздар будан? Тукумдарды алып тастасыздар, Ооба. Жакшы. Мен экрандарга телефон номерларын жарыялап кетем. Нурлан Насиев, агабыздын. Всё. Дал ушул номерларга байланышасыздар. Тез арада чаласыздар. Дал ушул кичинекей инкубатор аппараттарын алып, чоң бизнести баштайсыздар. Жакшы. Сиздер менен мен Ылдам Кабар каналынын алып барчусу Талай Абдыкадыров болдум. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта туруңуздар.